Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulu urmattуу musulman bir tuğandarım. Bardığınızdardı mına kirip kele жатқан Kurban ayt менен куттуктап кетемин. Жараткан Алла Таалам сиздердин бардыгыбыздын ниетибизди кабыл кылып, курбанчылыгыбызды кабыл кылган болсун. Бүгүн мына курбанчылыкка кандай малдар жарайт, ушул боюнча сөз кылчу болсок, албетте биринчи кой болуш керек. Ал 6 aydan öydө 1 жашар болсо жакшы болот. Экинчиси эчки, ал дагы 1 жаштан öydө болуш керек. Үчүнчүсү бодо мал, ал 2 жаштан öydө болуш керек. Төртүнчүсү бул баякы төө. Бул 5 жаштан öydө болуш керек. А бодо мал менен бүгүнкү күндө бизде топоз, өкүм бирдей эле болот. Ал эми курбандыкка кандай мал жакшы, сойгонго кандай мал жакшы десе, албетте эң эле биринчиси семиз болуш керек. Койдон ала турган болсок, эркек кой, бычма кой же ургач кой айырмасы жок. Үчөө тең жарай берет. Негизгиси ошол тазасы болуш керек да. Эми кандай макру болуп калат десе, макру анан болбой турганы бар да. Макру жарай берет, бирок макру болуп калат. Мисалы, койдун баш айлама боло турган болсо, же котур боло турган болсо, же болбосо ушундай бир буту аксак боло турган болсо, сойгонго жарайт, бирок макру болуп калат. Эгерде арык болуп, же болбосо буттары баспай турган болсо, же болбосо мүчөсүнөн 3төн 1 кесилген болсо, кулагынын жарымы жок, же болбосо куйругунун түйүнөн жок болуп, же 4 буту мындай арык баса албай турган болсо, булар жарабайт. Эми кандай Алла Таалама жагат? Эң жакшысы семизи, бүт мүчөлөр толук болуш керек. Бул Адам атабыздан бери келе жаткан Ибрахим пайгамбардын сүннөтү. Анан келип Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбызга чейин жетип келген, кала берсе бизге чейин жетип келген мына ушул курбандык бул бизге сою важип болуп калат. Ал эми кимдерге важип дей турган болсок, албетте бай адамга важип, бирок ошо курбан айт. Мына эртең 31-июль күнү, 1-август, 2-август күнү кимдин колуна бир койго ылайык акча түшүп, же бир 2 койго ылайык акча түшүп кала турган болсо, бул адам курбанчылык сойсо абзел болот, жакшы болот. Эми чеги кандай десе, бир кишиге бир кой. Бир койду 5-6 киши чогулуп сойсо болбой калат. Бир киши бир кой союш керек, же бир эчки союш керек. Ал эми уйду бир киши сойсо болот, 2 кишиден баштап 7 кишиге чейин уй сойсо болот да. Ал эми аны кантип бөлүштүрүш керек, кандай анын жолдорунда эгер айтып бере турган болсок, мисалы үчүн бизде азыр бир адат бар да, $100 чогулткыла деп туруп 7 кишиден $700 алып алып барса, базарда андай баадагы мал жок. Же 500, же 600 болуп калат, ошондо зыян тийип калат да. Анын үчүн өкүлдөр бар, бир бааны коюш керек. Мына уй, мисалы үчүн 60 000 сом экен. Келгиле 7 киши 8 000 сомдон чогултуп, мына ушуну алалы деп эми бааласа бул туура болот. Анан этини бөлгөндө дагы абдан абайлаш керек. Курбандыкка чалган мусулмандардын ошол 7-өүн тең ниети Аллага жакын болуу, курбан ниетинде болуш керек да. Эгер бирөөсү согум ниетинде болуп калса, анда 6-оосун тең өтпөй калат да. Ошонун үчүн 7-өүн тең ниети курбанчылык болду. Болгондон кийин анан таразы менен 7ге бөлүнөт. Болду. Тегиз бөлүнөт. Ар бирине окшош мүчөлөр тийиш керек да. Анан башыны 4 ширагыны, терисini куруп эме кылып салынат, садака кылып салынат. Эгер буну сата турган болсо, анда курбанчылыктар өтпөй калат. Эми болжол менен бөлгөн кез болуп калат. Болжол менен бөлгөндө шарият китептеринде, фык китептеринде ушундай муктасарда мына ушинтип айтат. 7ге бөлүп болжол менен. Анан башыны 1 кишиге, 4 ширагыны 4 кишиге, анан терисин тең 2ге бөлүп 2 кишиге, ошондо 7 болот да. Мурда теринин баасы абдан баалуу болгон. Териден түрдүү буюмдар жасалган. Бүгүнкү күндө темир менен пластмасса аны альтернатив болуп калды, бүгүнкү күндө терини бирөө карабайт да. Ошон үчүн наразычылык болуп калбаш үчүн терисин баш пайчасын ошол садака кылып саган дурус болот. Эгер кимде ким терисин сатып кое турган болсо, анын курбанчылыгы өтпөй калат. Анан дагы билип кое турган нерсе, бай адамдар эгерде курбанчылык күндөрү Muhammed Aleyhisselam'dın Peygamberimizin bir hadisi var. Kim bay bolup durup kurbançılık soy bolsa, anda bizdin namaz okuyan жерге жақында басын деген да. Demek oşondoy bolup kalatırgan bolsa, günökör bolup kalgan baylar emne kılat? Bir koydu alıp durup kurban ayt ötüp ketse dağın sadaka kılıp beret. Eğer bir kişi kurbanlıkты malını alıp
kandaydır bir üzür menen, şıltoo menen soya albay kalsa, anı da sadaka kılıp berет da, Kurban ayttan keyin. Albatta, eng жақшы күнү ayt namaz күнү 31-iyul күнү. Ayt namaz okugandan keyin soyuluş gerek. Бул жақшысы. Ал эми соя албай калса, эртеси 1-август, болбосо 2-август күнү союлат. Күндүз союш керек. Себеби сойгондо дагы бир топ шарттар бар. Албетте кыблага каратып, сол жамбашыга жаткырып, сойгондо кызыл өңгөч, кекиртек, анан 2 күрө тамыр кесилиш керек да. Ошонун 3-өсү кесилип калса, көпчүлүгү эске алынат дагы адал болот. Эгер 2-өсү кесилбей калса, анда болбой калат, макруh болуп калат да. Ошонун үчүн курбанчылыкка чалган адам өзү бисмиллах Аллаху акбар деп сойгону жакшы болот. Эгер соя албаса, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Айша энебизге айткан: Айша, мына курбанчылыгыңды жанында айтып тур, тахлил айтып деген да. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, валиллахил хамд деп ээси такбир айтып турса, мусулман адам сойсо, ошол кандын биринчи тамчысы жерге түшкөндө бүтүн күнөөсүн кечирет экен да Аллах субхана таала. Анан ошо койдун денесинде канча түк болсо ошончо. Эми муну сойгондон кийин албетте бул майрам, айт деген сөз, кайра-кайра келе бере турган кубаныч деген сөз. Аны сойгон адам каалагандай иштетет. Кааласа өзү бардыгын жесин, кааласа 3кө бөлүп, бир бөлүгүн үйдө калтырып, бир бөлүгүн муктаждарга, бир бөлүгүн жетим жесирлерге таркатып берсин. Кааласа жарымын таркатып берсин. Кыскасы, бул курбанчылыктын ниети бай болсун, кедей болсун, өзү сойсо, анан таркатып берсе дагы болот. Анда Билал ажы, биз соя турган малдарды ушул көрсөк, жакындан кандай малдар курмандык чалынат? Ошолорду өзүңүз бир көрсөтүп берсеңиз элге. Албетте, азыр иншалла ушул койлорду барып көрөлү, кандай койлор курбанчылыкка жакшы болот. Өңү түсү да баягы Ибрахим пайгамбардын кочкорун көк кочкор деп айтат да. Андай таба албасак дагы ошого жакындарын көрөбүз, Кудайым буйрса. Жүрүңүз. Койдун деңгээлинде болсо деп айтат да. Чоң боло турган болсо да, чоң мындай бой бийик болуш керек да. Ассаламу алейкум. Мына ушул жигиттин койлорунан бир көрөлү кирип, а? Кана жүргүлө. Ушул жерден кандай койлорду кулактары дагы кесип болбош керек дейт. Ошондой дагы бир айта кетсең. Азыр мен жеңимди түрүп алайын артка. Жарайды экен, кел. Кой берчи. Мына ушул козу эгерде 6 айлыктан өйдө болсо, январдагы туулган болсо, мына августта азыр 7 айлык, 8 айлык болуп калды да ушулар. Мына кулактары бүтүн экен, кулактарым. Бул кичинекей эне эчтеке болбойт. Куйругу жакшы мына. Мисалы ушулар жарайт. Бул деле ошондой экен. Мына ал деле. Бул деле. Бирок мына кулагыдан ушунча кесилген болсо болбой калат, жарымы жок болсо. Бул мына мисалы үчүн жарайт, бирок макруh болуп калат да мындайда сойгончу. Кулагы өтө бүтүн болуш керек. Өтө кесип болуш керек экен да. Көп. Мондай болот, бирок кичинекей экен, кичинекей. Кичинекей болуп калат. Мына кулак мисалы үчүн 3төн 1 жок экен да, мына болбой калат. Булар жарабай калат. Мына Мына ушул мына көрдүңөр мына. Ушундай болсо, ушул канча турат азыр мисалы ушул. 6,5 мына көрдүңүздөр, мына ушул абдан жакшы экен мына. Семиз, эттүү жакшы. Эн салынган болсо эчтеке болбойт, эн. Кесилгендер тууралуу көп маселе болот да, туугандар келет да, кичине түшүнбөгөндөрчү. Анан көп сурашат. Мо керкилер, бир аз кесилүү да, керкилерге моунча көп кесип салышат да. Ошого кандай болуп калат аңлар? Жок, кулагынын мисалы үчүн мына. Азыр. Мына. Кулагы бүтүн экен мисалы үчүн, мынандай эни бар. Бул бир кишинин эни. Эгерде мынандай 3төн 1 жок болсо бул жагы, ошондо жарабай калат. Анча-мынча эни бул зыян кылбайт да, эни. Мына эни эмес, керкилер моундай да, мындан карасаңыз мына. Узундугунан азыр ошондо 2ге бөлүп кесип коюшат да. Мына узуну жана. Мында 2ге бөлүп. Жок болбош керек да. Эни эчтеке болбойт эни. Себеби энисиз таппайсың да, энисиз таппай. Эгер эни жок алабыз десе, анда эч ким курбандык соя албай калат да. Эни эчтеке болбойт. 3төн 1 бөлүгү жок болсо болбой калат. Эни ошондой да, узун
ушундан кесип. Al yen. Al yen. Могойду карасаңыз да, могойду. Жо. Жо, бул мына. Мына, жо. Мына алчы мына. Сактыларда буланда. Моголар сактыларда. Моголар сактыч. Көрүсүңбү, көбүрөөк кесип. Ушундай эндер сактылар. Мондайларды сурап аламын. Карасаңыз көп кесип. Мына буну болбой калат. Макру болуп калат да муну. Ушундайларга көп сомнение кылышат да мына. Бул ушу аябай эле кесип салган экен. Кел, экөөнү алып жүргүн. Мисалы үчүн, мына ушунда бул жарабай калат да 3төн 1 кетип калган да мына жердечи. Бул деле ошондой экен мына. Эгерде мындай эле кесилген болгондо мындай эле анда болмок да. Мына караң мына. Эм деген немеге ушунда жакшы кулагы жакшыларынан тандаш керек буюрса. Малды ошол тандаганда көңүл бура турган нерсе арык болбош керек да. Өтө арык болсо ал ысраф болуп калат, убал болуп калат, жарабай калат. Анан эки буту баспаса, анан оорукчан боло турган болсо, мал деле түсүнөн дайым болот да, оорукчан мал. Анан ден соолугу жакшы болот, мисалы тандап сое бересиң. Алар мисалы жакшы койлор мындай. Анан арык болбош керек ошол. Bir butu aksak olup kalsa işte. Bir butu aksak işe bolboyt. Bolboyt değil mi? Tigi soya turgan жерге өзү басып бара алса боло берет. Анан бара албаса болбойт. Мына ушу кочкорлор четинен жарайт да. 2 жашар, 3 жашар чоң кочкорлор экен. Мына курбандык кошулар жарайт. Бул маринос экен. Боло берет, куйругу болсо деле. Мындай куйруктуу деле жарай берет. Илгери союз малды митис деп коет эле, маринос. Булар мына. Ушулар жарайт деңиз, э? Полный.